Урматтуу Алмаз Акмжанович, бүгүн көтөрчү маселе бул Кара Суу районунун Манас айыл аймагында Вылкысым деген айыл бар. Ушул аталган айылда 1975 жылы ашар жолу менен салынган атайын балдар бакчасы бар. 90 балага ылайыкташылган. Бирок учурда 150 бала ошол бала бакчада тарбияланып келүүдө да. Эми азыркы күндө чын айтканда бала бакча эскилиги жетип, баягы жетиштүү деңгээлде балдарга жакшы шарт жок да. Ошондуктан анан айыл жылдан жылга чоңоюп, бүгүнкү күндө 996 бала бар. Ошол мектепке чейинки балдар. 200 бала өчүр күтүп турат дейт да, электрондук тизмедечи. Ошондуктан ушул Вылкысым айылына жаңыдан бир бала бакча салуу үчүн жери бар. Трансформация болгон. Ушу каражат жагынан бир карап берсеңиздер өкмөт тарабынанчы. Андан кийинки көтөрчү маселем Кара Суу районунун Жош айыл өкмөтүндөгү Акжар айылынын көпүрөсүн айтканбыз, авариялык абалда деп. Проектиси башталган, бирок бүгүнкү күнгө чейин бир алдыга жылуу жок да. Ушу боюнча эми Алмаз Акмжанович, ал жакты жакшы билесиз. Эртең дарыяда суунун көлөмү көбөйгөндө ал жерде курууга бир топ тоскоолдуктар болушу мүмкүн да. Ошондуктан бүгүнкү ошол жазгы сезондо эффективдүү туура максаттуу пайдаланып, эртерээк куруп берсе, элге бир топ жакшы болмок да. Андан кийин жогоруда кесиптешим Балбак Зарлыкович жакшы демилгени көтөрүп кетти көкбөрү оюну боюнчачы. Көкбөрү оюну боюнча эми баарыбызга белгилүү болгондой, илгертен бул салттуу ата бабаларыбыз ойноп келген оюн. Жакында эле бир каргашал окуя болуп кетип, азыр бир резонанс болуп аткан учур. Ушул оюнга эми мурда кандай азыркы учурдагы правилаларга бир топ өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деп ойлойм да. Себеби бир топ эле ушул оюнчуларыбыз травмаларды алып, жоготуулар болуп, инвалид болуп калган учурлар дагы жок эмес. Азыркы күндө бардык ушул көкбөрү оюнда ойногон азаматтарыбызды карасак, бардыгы ушул травмаларды алып, сотрясение алып, сынбаган жери жок десек да жаңылышпайбыз да. Эртең булар бир 50 жашка келгенде аябай бир кыйналып калышат. Ошондуктан ушул өзгөртүүлөр боюнча да бир карап чыгыш керек деп ойлойм да. Рахмат.